Саламатсыздарбы. Бул финансылык сабаттуулук жөнүндө программа. Интернет ресурстарды колдонууда этият болуңуз. Бүгүнкү күндө бул жөн гана социалдык тармактардагы активдүүлүк эмес, ошондой эле онлайн банкинг, электрондук капчыктар жана башкалар сыяктуу ар кандай финансылык инструменттер, жеке маалыматтар, товардын бир түрү болуп калат. Алардын жардамы менен алдамчылар сиздин аккаунттарыңыздарга, атүгүл жеке эсептериңиздерге кире алышат. Жеке маалыматтар бул белгилүү бир адамды аныктоо үчүн колдонула турган маалымат. Ал толук аты жөнүңүз, дарегиңиз, телефон номериңиз, электрондук дарегиңиз жана өздүгүңүзгө байланыштуу башка маалыматтар сыяктуу маалыматтарды камтыйт. Жеке маалыматтарыңыздарды коргоо сиздин кибер коопсуздугуңуздун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул чыгарылышта биз санариптик финансылык кызматтарды колдонууда кибергигиена жана маалыматыңызды коркунучтардан кантип коргой ала тургандыгыңыз тууралуу айтып беребиз. Кибергигиена бул санариптик чөйрөдө жеке маалыматтардын коопсуздугун жана сакталышын камсыздоого багытталган иш-чараларды жана практикаларды билдирген түшүнүк. Ал адамдарга түзмөктөрүн, маалыматын жана онлайн иш-аракеттерин кибер коркунучтардан коргоого жардам берген алдын алуу чараларынын иш жана сунуштарынын комплексин камтыйт. Учурда эң актуалдуу маселе бул кибер кылмыштуулук. Ал күч алууда. Жеке менчик корпорацияларда маалыматтык системаларды коргоо технологиялары жыл сайын жаңыланып турат. Ал эми жарандар болсо корголбой калат. Мамлекет болсо ар дайым жардамга келе албай калган учурда адамдар өздөрүн коргой билүү үчүн белгилүү бир негизги көндүмдөргө ээ болушу керек. Кибергигиена бул татаал сыр сөздөрдү колдонуу. Башкача айтканда, сандарды жана тамгаларды, чоң жана кичине тамгаларды камтыган 10 белгиден турган сыр сөздөр. Бирок андан тышкары ал кандайдыр бир белгилерди камтышы керек. Мындай сыр сөздү жөнөкөй тандоо ыкмасы менен бузуу өтө кыйын. Зыяндуу программалык камсыздоо ар кандай жолдор менен таратылат. Шилтемелер, фишингтик электрондук каттар жана социалдык медиа посттору, анын ичинде накталай акча утуп алуу. Бул чабуулчулар түзмөктөрүңүздү жугузуу үчүн колдонгон ыкмалардын айрымдары гана. Ошондой эле кесепеттүү программа видеолорду, оюндарды же башка жагымдуу сунуштарды көрсөтүп, сизди шилтемени ээрчүүгө же зыяндуу файлды жүктөп алууга түртүшү мүмкүн. Чабуулчулар сиздин жеке маалыматыңызды алуу үчүн зыяндуу контент жөнөтүшөт. Атап айтканда, бул сиздин жеке социалдык медиа баракчаларыңызга, электрондук почтаңызга, банк эсептериңизге кирүүчү логиндер жана сыр сөздөр. Башкача айтканда, эгер сиз интернет-банкингди колдонсоңуз, анда лицензиясыз программаны жүктөп алуу же белгисиз булактан кандайдыр бир тиркемени жүктөө менен сиз компьютериңизге коркунуч туудурасыз. Өзүңүздү коргоо үчүн электрондук каттарда шектүү шилтемелерди же тиркемелерди ачпаңыз. Антивирустук программаны орнотуп, аны дайыма жаңыртыңыз. Ишенимсиз булактардан файлдарды же программаларды жүктөөдө этият болуңуз. Акча, сыйлыктар же арзандатууларды убада кылган жарнамаларды баспаңыз. Эң кеңири тараган шулуундардын бири фишинг. Алдамчылар банктан же башка каржы институттарынан деп жасалма электрондук каттарды жөнөтүшөт. Адатта электрондук почта же мессенджер билдирүүсүндө кылмышкерлер сизден картанын номери, картанын жарактуулук мөөнөтү жана CVV коду сыяктуу жеке маалыматтарды берүүнү сурашат. Алар расмий логотиптерди жана электрондук каттардын үлгүлөрүн көчүрүү сыяктуу ишенимдүү көрүнүү үчүн ар кандай амалдарды колдонушу мүмкүн. Фишинг бул кибер чабуул. Бул сиздин компьютериңизге же уюлдук телефонуңузга атайын ыкмаларды колдонуу менен кол салуу. Шылуундар атайын техникаларды колдонуп, акчаңызды алдап алууга аракет жасашат. Бул механизмди дүйнө жүзү боюнча шылуундар колдонушат, хакерлер деп аташат. Бирок бардык кибер чабуулдардын 40% фишингден келип чыккандыгы тууралуу статистика бар. Бул чынында социалдык инженерия деп аталат. Башкача айтканда, психологиялык ыкмаларды жана технологиянын жардамы менен шылуундар сиздин жана башка көптөгөн адамдардын банк карталарын же жеке маалыматтарын алууга умтулушат. Айрыкча улгайган адамдар алсыз болот. Чабуулчулар тынчсыздануу,
шашылыш же муктаждык сезимин жаратуу үчүн ар кандай тактикаларды колдонушат. Мындай чалууларды кабыл алууда жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Биринчиден, банк кызматкерлери эч качан сизден телефон аркылуу же мессенджер билдирүү аркылуу маалыматтарды берүүнү сурашпайт. Экинчиден, эгер сизге ушундай билдирүү же чалуу келсе, банкка кайрылууңуз зарыл. Чалуу болгон номерге кайра чалбаңыз. Банктын же каржы мекеменин расмий сайтында көрсөтүлгөн номерди териңиз. Эгер жакын адамыңызга жардам берүү же куткаруу үчүн сизден эсепке же картага акча которууну суранса, анда бул адам менен түз байланышып, эмне болгонун тактаңыз. Эгерде сизге кандайдыр бир электрондук каттар келсе, сиз байге утуп алдыңыз же жеңүүчү болуп чыктыңыз деген. Бирок байгени алыш үчүн сиз шилтеме аркылуу өтүшүңүз зарыл десе, мындай ишти жасоого болбойт. Анткени, эгер сиз кайсы бир лотереяда жеңүүчү болсоңуз, анда сизге телефон чалышат же кандайдыр бир жол менен кабарлашат. Эгерде сиз мындай лотереяга катышпасаңыз же жеңүүчү болбосоңуз, анда бул сизден маалымат алууну жана кийинчерээк сиздин финансылык ресурстарыңызга жетүүнү каалаган чабуулчулар экендигин эске салышыңыз абзел. Балдар жана өспүрүмдөр дагы бир аялуу катмардагы колдонуучулар тобу болуп саналат. Алардын көбүндө онлайн коопсуздук тармагы боюнча зарыл болгон билимге жана көндүмгө ээ эмес. Ошондуктан аларды акысыз колдонмолор же бонустар менен тартуу оңой. Алар көбүнчө колдонмолорду жүктөп алып, ишенимсиз булактардан алынган шилтемелерди ээрчишет. Тажрыйба көрсөткөндөй, балдар ата-энелерин телефондорун абдан активдүү колдоно баштады. Анткени ата-энелер дайыма эле 3-4-5 жаштагы балдарына телефон сатып беришпейт. Ушундан улам алар ата-энелеринин телефондорун колдонушат. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Кокустан балдар керексиз маалыматты таптакыр чоочун адамдарга жөнөтө алышат. Акыркы мисалыбызда биздин агенттикке баласы СМС аркылуу келген маалыматты чабуулчуларга билдирген жаран кайрылган. Чабуулчу телефон чалып, СМС менен келген сандарды атоону сураган. Натыйжада бул жарандын электрондук капчыгынан абдан чоң суммадагы акча алынган. Белгилүү болгондой, акыркы учурларда балдар телефондо көп ойношот. Оюндардын ичинде да жеке маалыматтарды, үй бүлөсү жашаган жери тууралуу жөнүндө да сурашат. Мисалы, бала кээде анын оюнун өнөктөштөрү сураган маалыматты же банк картасынын чоо жайын берүү мүмкүн эмес экенин түшүнө бербейт. Азыркы учурда банк картасынын чоо жайын сураган мисалдар да бар. Мындай учурда ата-энелер банк эсебиндеги бардык акчаларын жоготушу мүмкүн. Смартфонуңузга орнотулган тиркемелерди башкарыңыз. Алардын эмнеге кирүү мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөңүз. Мисалы, камера, жайгашкан жер, байланыштар жана сүрөттөр. Смартфонуңуз бейтааныш адамдардын колуна түшүп калбасын текшериңиз. Туура эмес колдордо кулпусу ачылган смартфон тобокелдиктерди бир топ жогорулатат. Төлөмдөрдү жана акча транзакцияларын жүргүзүүдө узун жана күчтүү сыр сөздөрдү, биометрикалык жана эки факторлуу аутентификацияны колдонуңуз. Бейтааныш адамдарга керексиз маалыматтарды бербеңиз, айрыкча онлайн. Алдамчылар алынган маалыматты киберчабуулдар үчүн колдоно алышат. Балаңыздын онлайн сатып алууларын көзөмөлдөңүз. Интернеттин, смартфондордун жана электрондук финансылык кызматтардын ыңгайлуулугу менен бирге, эгерде сиз биздин чыгарылышта сөз кылган жөнөкөй эрежелерди сактабасаңыз, алар коопсуздукка жана финансылык ресурстарга коркунуч жаратышы мүмкүн. Кибергигиена сан ариптик дүйнөдө коопсуз болуунун олуттуу бөлүгү экенин эстен чыгарбоо маанилүү. Жеке өздүгүбүздү, аппараттарыбызды жана каражаттарыбызды коргоо үчүн сактык чараларын көрүшүбүз керек.